Расмий түрдө атайын кызмат баарын казынага кайтарып жатат. Бирок кийин алардын кимге өтүп кетип жатканын эч ким ачыктабайт. Алтын кени экс аткаминерлер менен ишкерлердин активдери улутташтыруу шылтоосу менен президенттин жана УКМК башчысынын айланасындагы адамдардын колуна өтүп кеткен алгачкы учур эмес. Мисалы көмүр кумтөрү деп айтылып келген бел алма көмүр кени. Ал милициянын мурдагы жетекчиси Жалил Атамбаевка таандык болчу. Күч түзүмдөрдүн басымынан кийин орус жараны Николай Карабовскийге өткөн. Карабовский Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевдин жакындарынын өнөктөшү. Ал президенттин жубайы Айгүл Жапарованын мамлекеттик долбоорлоруна демөөрчү болуп, Жалал Абаддагы Барса футбол академиясынын курулушуна катышкан. Мадина базары менен анын айланасындагы жерлерде Садыр Жапаровдун туугандары менен жакындарына өткөн. Бир аз мурда Мадинага ээлик кылгандар дагы ТИЗОго камалып, Гөлбаев менен байланышта болгон деп айыпталган. Бишкектин мурдагы мэри жана курулуш магнаты Азиз Суракматов да УКМКга камалып, андан соң бизнесине президенттин жакындарын жана туугандарын киргизген. Соц түндүрдө Гөлбаевдин сотсуз өлтүрүлүшү талкуулана баштаганда Ташиев риторикасын кескин өзгөрткөнү эсиңиздеби? Анда ал Гөлбаевди жок кылуу бойругун бербегенин, Кримтөбөл атышуу учурунда каза болгонун айткан. Но в этот момент наши сотрудники как раз зашли к нему, и он начал отстреливаться. В результате чего нашими сотрудниками, бойцами группы «Альфа» применено было табельное оружие. Никакого приказа о личного ликвидации Көлбаева не могут и быть речи. Анда досун президент да колдоп сүйлөгөн. Орус тили анын эне тили болбогондуктан оюн жеткире албай калды деп бактаган Садыр Жапаров УКМКнын төрагасын. Бирок шебегени капка каталбайсың. Кримтөбөлдүн мүлктөрү көп учурда президенттин жана УКМКнын башчысынын достору менен туугандарынын колуна өтүп жатканы белгилүү болууда. Бийлик бул жолу эмне деп актанат болду экен? Биздин каналга жана Patreonго катталып, чындыкты жайылтууга жардам бериңиз.